Президент чек ара маселесинин чечилиши Кыргызстанга бул дагы жеңишти алып келди. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңештин туруктуу эмес мүчөлүгүнө 142 мамлекеттин колдоосу менен шайланып, тарыхый ийгиликке жетишти. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында Кыргызстан бул жеңишке жетүү үчүн акыркы 2 жыл ичинде дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен активдүү дипломатиялык иштерди жүргүзгөн. Президент ошондой эле коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелерини тынчтык жолу менен чечилиши, эл аралык коомчулуктун ишенимин арттырган маанилүү факторлордун бири болгонун белгиледи. Садыр Жапаровдун маалыматына ылайык, Кыргызстан коопсуздук кеңешиндеги ишмердүүлүгүнүн алкагында буунун уставын жана уюмдун иш механизмдерин заман талабына ылайык жаңылоо боюнча сунуштарды даярдоодо, анын ичинде буунун чечимдеринин аткарылышын күчөтүү жана эл аралык санкцияларды уюмдун чечими аркылуу гана киргизүү демилгелери бар. Президент өлкөдө адам укуктары жана сөз эркиндиги сакталып жатканын белгилеп, мыйзамдуулук менен жоопкерчилик принциптери мындан ары да бекемделерин айтты. Чукул кырдаалдарда бийликке интернетти өчүрүүгө укук берген мыйзам долбоору 3 окуудан өттү. Кыргызстанда мамлекет чукул кырдаалдар же согуштук шартта интернетти чектөөгө же өчүрүүгө укуктуу болот. Бул тууралуу 4-июнда Жогорку Кеңеште Санарип кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору 2 окууда каралып жатканда белгилүү болду. Депутат Кубанычбек Самаков, эгер интернет жана байланыш өчүрүлсө, андай шартта элди коопсуз жакка эвакуациялоо кандай жүргүзүлөрүнө кызыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Алишер Эрбаев ага бул багытта керектүү программалар жана механизмдер иштелип чыккан деген жооп кайтарды. Анын сөзүнө караганда, согуш шартында же чукул кырдаалдарда атайын жабык каналдар гана тиешелүү органдардын уруксаты менен колдонулат. Эрбаев бул Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Парламенттин мурдагы чакырылышында да көтөрүлгөнүн белгиледи. Буга чейинки чек ара жаңжалында көрдүңөр. Телефон көтөргөн элдин баары оператор болуп кетишти. Биздин куралдуу күчтөрдүн, ички иштер органдарынын аракеттерин ордун интернетте чагылдырып туура эмес жагдай болуп кетти. Интернетте тараган маалыматтар коркунучка кептеген учурлар болду. Эрбаев ар бир райондо жана айыл өкмөтүндө мобилизациялык даярдык системасы каралган, облустук деңгээлде аймактык ыкчам штабтар, ошондой эле республикалык ыкчам штаб иштей турганын айтты. Жыйынтыгында Жогорку Кеңеш депутаттары көпчүлүк добуш менен Санарип кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 2-3 окуудан кабыл алып беришти. Булак Азаттык. УКМК кармалган жактоочу боюнча кошумча маалымат таратты. Алдамчылыкка шектелип кармалган жактоочу менен бир жаран абактагы адамдын тууганынан $300,000 акча талап кылышкан. Атайын кызмат алар соттун чечимине таасир этүүнү шылтоо кылышканын белгилейт. Колго түшүшкөндө алардын жанынан талап кылынган акчанын бир бөлүгү табылган. Буга чейин УКМК шектүүлөр $100,000 менен кармалышканын маалымдаган. Булак Суперкежи. 75-чилердин каты боюнча иште 3 жаш руун күбө бар экени белгилүү болду. 75-чилердин катына байланыштуу кылмыш ишинде 3 жаш руун күбө бар экени белгилүү болду.
Бул тууралуу УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, алардын тергөөдө сурак берген протоколдору кылмыш ишине тиркелбей калган. Ушундан улам 4-июнда Бишкектин 1-Май райондук сотундагы отурумда жактоочулар ал протоколдор менен таанышууга мүмкүнчүлүк берүү өтүнүчүн берип, судья аны четке каккан. Буга байланыштуу адвокаттар сотко ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алышкан. Маалымат боюнча жашыруун күбөлөр сотко келбейт жана алардын берген көрсөтмөлөрү гана окулат. Бул жолку сот жараянына Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты Иса Өмүркулов күбө катары келди. Бул иш боюнча айып тагылгандардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Зулушев соттук отурумдардын ачык өтүшүн колдой турганын айтты. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун деген гриф койгондуктан сот отурумдары жабык өтөдү. Адвокат Акынбек Ногоевдин сөзүнө караганда, бул ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевге, Жогорку Кеңештин экс-спикери Нурламбек Тургунбек уулуна жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Зулушевка кылмыш жаза кодекстин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен кине коюлду. Мурдагы 3 чиновник эч жакка чыкпоо тилкат менен эркиндикти. Ал эми президенттик шайлоону быйыл өткөрүү боюнча катта аты аталган коомдук ишмер Бекболот Талгарбековго, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевга, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаевга, мурдагы вице-премьер экс-депутат Алы Карашевка жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылды. Алар камакта жатат. 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги төрагасы Нурламбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болгонун айтып чыгышкан. 10 февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин төрагасы кызматтан бошоткон. Андан кийинки маектеринде Жогорку Кеңеште депутаттар президент жана атайын кызматтын кишиси болуп бөлүнүү башталганын, кийин андай аракет парламенттен сырткары чыгып кеткенин айтып, 75 адамдын кайрылуусун мисал кылган. Бул окуялардан кийин Нурламбек Тургунбек уулу алгач төрагалык кызматтан кетип, андан соң депутаттык мандатын да тапшырган. Фейсбуктагы баракчасына пост жазып, 75 кишинин кайрылуусуна тиешеси жок экенин билдирген. Садыр Жапаров соңку мезгилде 75 адамдын кайрылуусуна Камчыбек Ташиевдин тиешеси бар жогун тергөө анан сот аныктап баа берерин айткан. Мурдагы башкы чекис болсо күнөөсү жок экенин соттон акталып чыгаарын билдирген. 75чилердин каты Жогорку Кеңешке түшкөн учурда Курманкул Зулушев парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы болуп турган. Булак Азаттык. Лавров Ирандын өзөктүк курал жасоого умтулганын далилдеген фактылар жок. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Иран өзөктүк курал түзүүгө аракет кылганын тастыктаган эч кандай далилдер жок экенин билдирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Анын айтымында июнь айында Ирандын жетекчилиги өлкөнүн жогорку лидери Али Хаменеи чыгарган өзөктүк куралды жасоого тыюу салган фетвага берилгендигин дагы бир жолу көрсөткөн. Лавров ошондой эле Ирандын бул позициясын өзгөртүүгө негизсиз америкалык чабуул гана таасир этиши мүмкүн экенин белгилеген. Министр бул тууралуу РТ Арабик телеканалына берген маегинде айтты.